убакыт Ленин райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрттү өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн улук офицери. Кайсы жерде өрт кырсыгы катталса, ошол жерге бара калып адамдарды куткарып калуу биринчи милдети. Эң биринчи коопсуздук эрежелерин сактагыла. Ийгилик балдар. Бул жерде эмгектенгенине 3 жыл болгону менен бул аралыкта үрөй учурган көп окуяларга күбө болуп, айрым жетишпей калган учурларды кейиштүү эстесе, кээ бир кадамдарды сыймыктануу, кубануу менен эстейт. Жакында эле бир окуя болуп, өрттөнүп жаткан үйдүн ичинен 7 адамды алып чыгышкан. Акырында бир аялды алоолонгон өрттүн арасынан суу болгон шейшепке ороп сактап калууга үлгүрүшкөн. Бул ал үчүн чоң жеңиш. Ушунчалык кишилер өзүн жоготуп атат эмеспи? Паника болуп атыптыр ал кезде, кыйкырып, ыйлап. Анан эң биринчи кезекте ошо балкондон секирип ишпес экен деп корктук да. Элдерди ыйлабагыла, коркпогула, азыр чыгарабыз сиздерди деп мындай кандай десек, эми өзүңөрдү кармагыла деп айтып жаттык. Экинчи машинени чакырдык, алар жардам бериш үчүн. Ошол жакта 7-8 киши калып калыптыр да, 7 киши калып калыптыр. Анан тиги кароол башчы өчүрүп атты, биз болсо балкондон через тепкич аркылуу адамдарды көтөрүп түшүп аттык. Көтөрүп түшүп атканда ошо алар кичине шок абалында болуп, бизди чапкылап үйгөн убактар болду, же түшпөйм дегендер болду, түшө албайм деп. Ошентип аларды бирден көтөрүп через балкон аркылуу түшүрдүк. Бир гана 3-этажда Орус улутундагы апа бар экен. Аны балкондон түшпөйм деп эле айтты, түшө албайм депчи. Эми өзү деле өзү жашына ошо түшө албайт да. Аны кантип чыгарабыз деп ойлонуп, ошол жакта шейшеп, үйүндө шейшепти ваннасынан суулап, ороп, анан ошону тиги подъезд менен эле тиги өрт болуп аткан жерден көтөрүп түштүк. Өрт өтө күчтүү болуп жатканда көпчүлүк адамдар шок абалда болуп, акыркы үмүтү бизде болуп калат. Үмүттүү көздөрүн көргөндө бир башкача сезимде болобуз. Мындай учурда бир мүнөт эмес, ар бир секунд маанилүү болот. Күйүп жатканда ушу элдер ушундай жардам сурап кыйкырып жатышканда, эми өрт коркунучтуу да баарыбызга эле өрттү көргөндө бул көп киши өзүн жоготот. Бизде да коркуу сезим бар, биз да коркобуз. Бирок биз биринчиден аскер кызматкери болгондуктан, экинчиден өзүбүз ошо өзүбүздүн ишибиз болгондуктан ошо өрткө карабай, ошо элибизди жанын сактап калалы, ошо тургундардын ошо эң биринчи кезекте адамдын өмүрү да бизге да ушинтип үйрөтөт да, эң биринчи адамдын өмүрү сакташ керек деп. Анан ошого карабай ошо өрттүн ичине балдар кирип чыгарып жатышты да. Анын ою боюнча ата мекенди коргоо бир гана аскер кызматкерлерине же өзгөчө кырдаалдар жана башка кесип ээлерине эмес, ар бир адамга тиешелүү, бири-бирине жардам берүү. Мен үчүн ата мекенди коргоо бул ар бир Кыргызстан жаранынын милдети деп ойлойм. Мындай эле алганда үй бүлөдө деле ошо ата эне биригип жанагы баласын өстүрүп, чоңойтуп, бул да болсо ал ошо ата мекенге болгон кошкон салымы. Ошо мамлекет үй бүлөдөн башталат эмеспи? Ошо үй бүлөнү коргоп, үй бүлөнү багып, чоңойтуп, бул атанын дагы, эненин дагы кошкон салымы деп ойлойм. Жеке эле аскер кызматкерлер эмес, бул бүткүл мамлекеттин жарандарынын майрамы. Азырда өрт кырсыгы болуп жатканы туурасында чалуу болор менен 1 мүнөт ичинде чыгып кетишти.
Ал эми жөнөкөй эле эл арасында эрдик жасап башкалар үчүн өз өмүрүн тобокелге салган мекендештерибиз да жок эмес. Алардын көпчүлүгү өз жардамын жар салбай эле көмүскөдө калууну жактырышат. Марат Исаев 2016-жылдын 15 февраль күнү Москванын Красносельская метросунун станциясында рельске кулап кеткен аялды куткарган. Өз өмүрүн тобокелге салган Маратка экс-президент Алмазбек Атамбаевден баштап көптөгөн бийлик өкүлдөрү тарабынан сыйлык берилген. Марат Исаевди 10 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин да кабыл алып, медаль менен сыйлаган. На него Артема. Молодец, Марат. Храбрый парень. Үстүбүздөгү жылдын 28 октябрь күнү Ош-Бишкек жолунун боюндагы Таш көмүр шаарына кире бериш жерде бийиктиги 25-30 метр болгон чоң көпүрөнүн үстүнөн 27 жаштагы келин колуна 4 жашар кызын көтөргөн бойдон Нарын дарыясына боюн таштап жиберген. Натыйжада анын жансыз денеси 3,5 чакырык аралыкта агып бараткан жеринен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан чыгарылды. Ал эми колундагы кызын Ош-Бишкек жолунда бара жатып окуяга күбө болгон жүргүнчүлөр Нокен районунун Сакалды айылынын тургуну Айбек Матисаков жана Бишкек шаарынын тургуну Ызатбек Узенбаев суудан баатырлык менен куткарып калышкан. Демек, мекенди коргоо ар бир үй бүлөдөгү тарбиядан, бала бакчадан, мектептен башталат. Эл жер үчүн, мекен үчүн жөнөкөй жаран катары күйүп бышып салым кошкон эр азаматтар көп болсун. Айпер Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Манай.